Assalamu алейкум жалпыңыздарга суу тууралуу сүйлөп бермекчимин. Анткени канча укташ керек деген сыяктуу, канча суу ичүү керек деген суроо дагы көпчүлүктүн бүйүрүн кызытып келет. Универсалдуу өлчөм жок, мага өзүмө туура келгенчелик, сиз өзүңүзгө туура келгенчелик суу ичишиңиз керек. Бул муктаждыкка жараша болгону жакшы. Эгерде аз иче турган болсоңуз жана ошондой эле жетишсиз иче турган болсоңуз дагы организмде бирдей жабыркатасыз. Андыктан канча суу ичүүнү биле жүрүңүз. Ушул орунда суунун өзү тууралуу бир аз айтып өтпөсөм болбойт. Суу бул универсалдуу аралаштыргыч, ал денедеги көпчүлүк зат алмашуу процесстерине катышат. Жана дагы суу физиканын кээ бир мыйзамдарына дал келбейт. Мисалы, катуу нерсенин тыгыздыгы суюк нерсенин тыгыздыгынан бекемирээк болуш керек. Бирок суу ушул нерсеге дал келбейт. Муну океанда сүзүп жүргөн айсбергден билсеңиз болот. Эгерде анын тыгыздыгы суунун тыгыздыгынан бекем болгондо, анда айсберг суунун түбүнө түшүп кетиш керек эле. Жана биздин организмибиз үчүн дагы мунун орду өтө чоң. 70% организмибиз өзү суудан турат. Жана ал бардык нерсени көзөмөлдөйт. Ошол катары температураны дагы. Муну кайдан билебиз? Муну күнү ысыган мезгилде тер дегенибизден билсек болот. Жана дагы денебиздин бардык бөлүгүндө дээрлик температура бирдей болушун дагы суу камсыздап турат. Эми ким канча суу ичиш керек? Ушуну айта кетейин. Бул муктаждыкка жараша. Дагы бир жолу айтам. Кантип билебиз муктаж экендигибизди? Суусаганыбыздан жана оозубуз кургаганынан. Мээ бизге ушул эки сигнал аркылуу суу ичүүнү тапшырмалап турат. Эгер андан башка убакта иччү болсок, сөзсүз түрдө зыянга учурайбыз. Жашы төмөнүрөөк адамдар, албетте 15 жаштан төмөндөр азыраак, чоңдор бир аз көбүрөөк ичиш керек. Жана ошол эки сигналдан улам ичип турабыз. Ал сигналдар эмнеге жараша болот? Ал сигналдар көбүн эсе биз жеген тамактарыбызга жараша болот. Мисалы, ачуу, кычкыл жана дагы ширин нерселерди көп жей турган болсок, айрыкча ширин нерселерден биз көбүрөөк суусайбыз, сууга көбүрөөк муктаж болуп калабыз. Ал эми туура тамактанган адамдар өтө деле суусай беришпейт. Жана дагы кээ бир ооруларда дагы сууну аз ичкен жакшы. Мисалы, жүрөгүндө көйгөй барлар суюкту азыраак ичиш керек болот. Жана дагы өдөдө айтып өткөнүмдөй, эки сигнал аркылуу эле аныкталат. Суусадыңыз, оозуңуз кургады, ичесиз, башка убакта ичпейсиз. Анан дагы кээде ооруп калган учурда, айрыкча грипп менен жабыркаган учурда көбүрөөк ичкен жакшы. Анткени суу организмдеги зыяндуу нерселерди, ошол катары вирустарды дагы жууп кетүүгө жөндөмдүү. Андыктан ушул тумоолоп калган учурда сууну кайнатып, жылуу боюнча ичкенге аракет кылыш керек. Ошондо организм жакшы тазаланат. Эми эгерде сиз суусабасаңыз, сизде баары жакшы болсо, канча суу ичишиңиз керек? Орточо 1 литр эле деп айтам. 1 литрден ашык суу ичпей эле коюңуз күндүзү. Анан кечинде ичпеңиз. Анткени кечинде ичилген суюктук организмге көбүрөөк зыян алып келип коет. Ошондой эле ичүүгө жарамдуу 2 эле суюктук бар деп мен көбүнчө айтып келем. Бул суу жана чай. Негизи чай деле заара айдоочу касиетке ээ болуп, бир аз зыянга учуратып коюшу мүмкүн сизди. Андыктан чайды дагы өтө аз ичкен жакшы, 1 литр суу ичкен жакшы күнүнө. Ошондой эле 1 литрден ашыгын суусап калсаңыз эле ичесиз. Калган бардык суусундуктар, ал сок болобу, ал сүт болобу, алардын баары ичүүгө жарамсыз. Кофени бир жумада 2 жолу ичип турсаңыз болот. Калган нерселерди ичпегенге аракет кылыңыз. Ошондо убакыт өткөн сайын сиздин ден соолугуңуз жакшы жакка өзгөрө берет.